ошо саясий окуунун өзөгүн мына Мадымаров жөнүндө айткым келет да. Мадымаров жөнүндө абдан катуу сөз болуп атат Адахан мырза жөнүндө. Эми чынында мен жеке өзүм көз карашымда Мадымаров мен үчүн ким деген суал коем да дайыма. Мадымаровду ушул тетиги телевидениеде иштеп жүргөндө, ама тележурналист катары кандай ишмердиктерин анча мен ал кезде баамдаган эмесмин. Ошол Акаевдин учурунда биринчи депутат болгондон баштап эле тикенектей сайылып ошол Акаевдин жасаган жанагы калпыс иштерин, ошол кездеги тоноолорду, ошол кездеги коррупцияларды баарын эле какшап ошо тикенектей ошондо ак жигит болчу ушундай. Ошондо эле сайрап чыккан. Анан азыр сагыскан деп атпайсыңарбы? Сагыскан эмес, ал сагыскан эмес, ошол кезде эле көргөн мынандай бузук иштердин баардыгын, талап тоноолордун баарын, коррупциянын баарын какшап айткан ошо кыргыздын чечен жигит ал. Менин көз карашымда ошондой. Жаман көрөсүңөрбү, жакшы көрөсүңөрбү? Ал тилинен чаң чыккан. Ошондой чечендер болгон атам замандан. Элдин көйгөйүн айткан. Анан ал жаман көрсө эле бир баягы биздин кыргызда чоң аталарыбыз айтчу, жаман көргөндүн бөркү казан бактай деген бир сөз бар да. Андай эмес. Андан кийинки мына Бакиевдин убагында дагы кызматтарга коюлду. Менимче жаман иштеген жок Адахан мырза. Жанагы спикерликти деле, тиги буларын деле, эми жанагыдай бардык иштерин деле жакшынакай иштеди. Калыстык менен айтуу керек. Айрыкча мен жанагы мамлекеттик коопсуздук кеңешин башкарып турганда мынабы эсимде да, Искрада, мына Токмокжанды Искра деген айыл бар. Дунгандар менен кыргыздар жанаша жашаган. Ошол жерде чыр чыккан дунгандар менен кыргыздардын. Ошондо Адахан барып ушул өрт өчкөндөй баскан да ошол жерде. Дунгандар автомат көтөрүп кыргыздарга тең таялашып. Мына биз көчө дунгандар өткөн жылдары мына казактар бытчытын чыгарды го дунгандардын, көпкөн дунгандардын. Ал мен дунгандардан деле, ошол өзбектерден деле, казактардан деле, орустардан деле досторум көп, адамдар менен досторум көп. Ошондой көпкөн, эл көпкөн учурлар болот. Ер көбөт, эл көбөт, аял көбөт деген кыргызда түшүнүктөр бар да. Дунгандарда көп деле казактар эмне кылды? Кайра кыргыздарга качып кутулду го. Азыр дунгандар бизге абдан ыйба мамиле жасап калды. Мурда корс мамиле жасап. Мына тарыхын, дунгандардын тарыхын 1876 жыл биздин ат баш аркылуу келген дунган. 11.000 дунган келген болгону. Мына азыр көбөйдү булар. Анан баягы байганда адамдар эмне боло баштайт? Ошол мына азыр эми кыргыздардын ким экенин дунгандар түшүндү. Абдан жакшы мамиле жасайт бизге. Мен көп мына базарларда дунгандар менен сүйлөшөм. Абдан маданияттуу болуп калышты. Көрдүңүзбү? Башына иш түшкөндө. Ошол кезде Адахан ошол кезде анча-мынча кылтыңдабай барып, жетекчи катары өрт өчкөндөй баскан. Ошондо мен бир ыраазы болгом да. Анан кийин эми жанагыдай клиптерин кээ бир татып көрсөтүп атпайбы? Ал жанышка чепкен жаап, анан камчы бергенин. Чындап келгенде мынабы азыркы баатырлардын баары эле Бакиевдин шинелинен чыккандар өзү. Бири-бирибизге кыйынсынбай эле коелу. Мен маселен Акаевдин убагында деле Акаев сындаган, Бакиевдин убагында деле. Мен канча жылдан бери кызматсыз эле жүрөм, журналист катары, эркин журналист катары ой жүгүртөм да. Ошо кызматкерлердин баары азыркы, мына 50дөн өткөн кызматкерлердин баары ошол Бакиевдин шинелинен чыккандар. Кимин гана Бакиевдин шинелинен чыккан эмес, мен өзүнчө келгем деп айтып көргүлөчү. Анан бири-бириңерди чукусаңар, мындай эми менен чукусаңар жакшы болот эле. Анан эми мынау Жээнбековдун учурунда, тиги Атамбаевдин учурунда да муну тиги Түркияга жиберип 1-2 жылдай Атамбаев кулагы тынчыган. Кийин келип Атамбаевди сындай баштады. Анын жана калпыс иштерин. Анан Жээнбековдун учурунда дагы мына Жээнбековдун учурунда абдан катуу сындап оппозицияда турду. Ошондо мен ушу Адахан мырзаны колдогом бир кишилер менен барып. Колдогон демне жанагы Жээнбеков 20-жылкы октябрь жанагы төңкөрүшүнүн алдындагы шайлоодо бул бүтүн Кыргызстан партиясын катардан чыгарып оюн башташкан алар. Ошондо мен сүйлөгөм элдин алдында. Анан Жээнбековдун ким экенин түшүнө баштады. Жээнбековдун колунан иш келбей калган түшүнгөндөн кийин Жээнбековду тактан алыш үчүн бирден бир Адахан мырза жарайт деп биз колдогонбуз ошондо. Туурасын айтканда. Бир топ кишилерге мен кошулгам.
Bırak oşol штабтарына барып, эки жолу Адахан мырзаны кабыл алуусунда бол кирели десек кабыл албай койгон да. Эми Адахан мырза бизди билеби, билбейби? Аны Адахан мырзаны кыргыз эли түгөл билет. Мен ошондо Адахан мырзанын жанагы бир текеберчиликтерин байкагам да, текебер мүнөздөрүн. Эми ал адам баягы 100% келишкен, төрт тарап төп келген адам болбойт, кемчиликтер болот. Бирок Адахан мырзада орчундуу кемчиликтердин бири жанагы өтө эле өзүн акылдуу сунганы өтө албетте акылы бар, чечен. Бирок ашкере өзүн эгосу күчтүү да, мындай кыскартып айткандачы. Ошол жагынан көп жеринен айрыкча бийликке жаман көрүнүп алат. Дипломатия деген жанагы бизде ийкемдүүлүк. Эми оппозиция болгондо Манастын убагында деле оппозиция болгондо. Мына Манас чоң казатка чыгарды, Айкөл Манас. Жана Алтыхан деген оппозиция болуп, Манасты жок кылабыз деп, ас жерден эрден тактан алып коебуз дешкан. Мына ушундай оппозиция бу кыргыз эли жашап турганда оппозиция болот. Бийликтегилерге айтып коеюн. Оппозициядан кутула албайсыңар. Бүгүн Мадымаровду камап, эртең кандай жол менен аны тушасаңар деле, Кыргыздан эртең оппозиция мына чыгып атпайбы? Башка оппозициялар толтура. Эртең башкасы өсүп чыгат. Ошон үчүн оппозиция менен келишип, оппозициянын дагы туура сөзүн угуп, ошондой жыйынтык чыгарып, иштегенге ал оппозициянын жанагы көрсөтүп аткандары 1000 кошоматчыдан өйдө турат, мисалы үчүн. 1000 кошоматчыдан өйдө турат бир оппозициянын сунуштары, чындыкты айтканы. Ошону эске алуу керек да. Анан бүгүн эле Адахан мырзаны баягы катардан чыгарып же камап коюш, бул опурталдуу маселе дээрлем да, мен калыстык менен айткандачы. Бийликке бул жакшылык алып келбейт, чынын айтуу керек. Эртең нааразылык күчөйт. Андан дагы нааразылыктар мына калыңдап атат өзү. Мен элдин арасында жүргөн кишиге айтайын. Мына ушу качан биздин Бишкекте суу маселеси көтөрүлдү эле? Качан? Мен бала болуп башыма жүн чыкканы суу маселеси көтөрүлгөн эмес. Мына бу жергиликтүү бийликтин шалаакылыгынан суу маселеси бийил абдан катуу көтөрүлдү да. Бул чоң нааразычылык. Ай, аба, суу, анан барып жашоо болот да. Анан сууга таңсык болуп турсак, суу башында турсак, бул өзү биздин бийликтин, айрыкча могу жергиликтүү бийликтин, мэрдин өтө шалаакылыгы да. Мына кыштата мына Аламидин Аларча дарыялары күркүрөп агып атты. Мен 2 жолу мына биздин каналдан чыгып айттым, ай мына тосуп бир дамбалар турат. Мына о жерде дамба турбайбы? Усуалиевдин убагында курулган жер суу сактагычтар турат да, майда дамбалар. Ошолорго сууну топтош керек эле да. Анын ордун барып касып, кумун алып, шагынын алып мафиялар иштетип атат. Сууну агызып ийген. Мына эми суу топтолбой калып эмне болдук азыр? Эми дагы күнү ысыса, дагы маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ошону айтып турган оппозиция керек да, ошону. Анан кечөөкү мына Адахан мырза жана мөңгү жөнүндө айтып атпайбы? Мөңгү. Эми мен ушу таң калам да, ушу Катардан келген же Путин деле бир кезде Путинге да могу жерден бир чокуу беришкен. Атамбаевдин убагында. Алар ошого таңсыкпы? Путин ушу чокууга таңсыкпы? Жөн эле Кыргыздын кошоматчылыгы ошондон бирдеме үмүт өтүп атат да. Ушуну бере койсок, ал бизге акча тыйын кайрылабы деп. Андай эмес да. Сен канчалык турмушуңду мыйзамдаштырсаң, мыйзамың жакшы иштесе, маселен тиги Мирзеевке чоку-поку бербей эле Мирзеев инвесторлорду алып келип атпайбы? Улан-Батордо деле тиги монголдор талааларын эч кимге энчилебей эле, Монголиянын талаасы эми тоолору дүйнөдөгү эң чоң территорияны ээлеп турат. Монгол эли санына караганда. Монголияга барып сурамчылап көргүлөчү, кайсы бир чет мамлекеттин чоңуна же королуна ушу жерин арнап ийген. Ал эми менчик эмес да, ата-бабабыздан калган жалпы Кыргыздын дөөлөтү ал жерлери. Мына Манас чокусу деп баягыны берип атабыз газетага. Манас деген ал. Манаска эле жок да. Манаска бербегенде биз атабыздын башына беребизби? Анан ар бир жерлерди. Ал королго деле кызыкчылыгы жок болуш керек. Анан бул жерден эле талаш тартыштарды күчөтүп эле алардын эмне кереги бар дейм да. Ошон үчүн эми мен калыстык менен айтайын, кыргызда бир жакшы сөз бар. Бакырчак төөнүн баары жакшы деген. Бул эмнеден чыккан сөз?
Janagı ilgeri göçmen turmuştu görüp kaldım ben. Töylör menen göçmen. Bir töylördü alıp kelseň narlar bolat. Oşonun içinde jala kayragı bolat, bakırat. Komdap atkanda ele bakırat. Kıyaga salganda butuna taş diýende bakırat. Birok kalgan töylör oşonu görüp çiýralat. Bakırganda ele. Oşondan bakırçak töөнүн bary jakşy dep oşonu üçin aýtkan. Al oşondoy kıykırıp turgan, sın ayıp turgan adamlar bizge awa menen suuday gerek, kayсы koom bolsa dagı. Anı bir jakty düşünbeş gerek. Oşon üçin biz bir-biribizle kazgılap, bir-biribizdi buna turmuş oň bolup baratat, tüzük bolup baratat degen sayın kayra teskeri sayasatty şamanın teskeri jaka burup alganybız jakşy bolboýt dep oýloýum da.